Салам достор, силер менен Абылаев тагай. Бүгүн биз залды көрсөтүп чыгам. Буга чейинки учурда биз презентация өткүзгөнбүз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй брус, нарактар турниктер. Бул жагы трицепс качать этебиз, плечи качать, то есть спина качать этебиз, канат. Анан бул жерде болсо негизи груша илинип турган, балдар аны айырып салышты. Бирок кайра жаңы илебиз. Мынакей тетнеде жатыр груша айрылып. Достор, мындай спорт бул ден соолуктун булагы дегендей эле спорт бизге основном жөн эле рандомно эле биз өзүбүздүн мышцаларды качать этө беребиз. Кыла берейин, айта берейин. Мышцаларды качать этө беребиз. Бул жактан биз ар бир мышцаны кандай туура качать этишти. 1 2 3 анан кийин өзүбүздүн жашообузду дисциплинированный кылганга аракет кылабыз да. Бул тренировка ошол үчүн да жардам берет. Тренировканы үйрөнгөндө биологияны үйрөнөбүз, анатомияны үйрөнөбүз, продуктлардын канчалык, мисалы кайсыл продуктта канча калория бар, канча белок бар, канча углевод бар, канча жир бар, жана кайсыл продуктларда клетчаткалар көп, то есть клетчаткасы көп продуктылар, ошол сыяктуу нерселерди үйрөнүп, витаминдер мисалы кайсыл продуктта кайсы витамин бар, бизге эмне витамин керек, ошол сыяктуу көп нерселерди тренировка аркылуу үйрөнөбүз. Ошондой эле достор, адам өзүн канчалык дисциплинага тарбияласа, жашоосу дагы ошончолук жакшы көзү көрөт да. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ошол үчүн тренировка бул канды дагы чуркатат, ден соолукту чындайт жана ошондой эле жаңы нейронный связьтардын ачылышына жардам берет. Ошого байланыштуу эле адам өзүнүн жашоосу оңой болот. Бул тренировка ар бир адам ар кандай кылса болот, өзүнүн жашоо деңгээлине жараша. Эркек кишиге тестостерон гормону берилген да, аял кишиге экзоген гормону бөлүнгөн. Тестостерон дегенибиз илгерки адамдар мындай добыча, эркек киши илгери таш доорундагы эркектер добыча таап келип, ошол менен физический немеси күчү алардыкы көп болгондо, азыркы учурда современный 21-кылымда эркектер көптөрүнүн ичи чыгып, же болбосо май басып, анткени учурда эмнеден келип чыгып атат? Булардын бардыгы физический активдин жогунан, анан тамак туура эмес питание болуп жаткан себебинен бул иштер болуп жатат да. Андай болбош үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Тренировка кылышыбыз керек, чтобы анткени жашоодо эркек кишиге тестостерон бөлүнүп берилген. Аял киши деле тренировка кылса болот, бирок кандайдыр бир деңгээлде эле да. Анткени учурда алардыкы гормону экзоген. Тестостерон менен экзогенди билбесеңер, кийинки видеодо айтып берем. Эркек кишиге жөн эле тестостерон гормону бөлүнүп берилген эмес. Тестостерон гормону бөлүнүп берилген себеби эркек киши биринчиден эле, эң биринчиден күчтүү болуш керек. Жөндөн жок эле мындай здоровый болуп, элди коркутуу максатында эмес, же кыздарга жагынуудан эмес. Бул эркек киши күчтүү болушунун бир себеби эле үй бүлөнү коргоо эркек кишинин мойнуна турат да. Ошон үчүн азыркы учурда эркектер тренировка кылыш керек. Өзүмдүн пикиримди айтып, анан биротоло залымды көрсөтүп атам, анткени жөн эле көрсөтүп берсем силерге кызык болуп калат да. Бул негизи 3D презентацияда жок болчу. Турабыз, белди түздөйбүз, осанканы түздөйбүз. Ошол менен эле чыканакты кыймылдатпайбыз да. Только трицепс сезиш керек да. 1 2 3 4 5 6 Эгерде биз канчалык көбүрөөк тренировка кылып, канчалык өзүбүздүн ден соолукту карай турган болсок, ошончолук биздин жашообуз дагы өзгөрөт да. Ошол үчүн биз тренировка кылышыбыз керек. Тренировка кылганда да туура кылыш керек да. Анан кийинкиси бүгүндөн баштап достор, биз
видеолорду ушу ден соолукка жараша жана ошондой эле жана ошондой эле алдыдагы ар бир зрительди, ар бир көрөрманды, ар бир менин каналымды көрүп жаткан адамдардын жашоосун оңдогонго спина качать этет. Артына могу 45 градуска бурулган жерди кармайбыз дагы төштү тартып, төштү өйдө каратып, асманга тартканга аракет кылабыз. Ошондо спина качать этилет да көбүнчөсү. 1 2 3 ушундай. Анан кийинкисин. Бул достор орусчасы турника обманка, кыргызчасы не дейбиз, алдамай турник. Бул мынакей айланып берет да. Подшипник койгонбуз эки жанач. Эми биз бул каякта качать этет? Бул предплечье. Бицепс, трицепс, предплечье, плечи. Кармайбыз дагы, жөн эле кармап тура бербейбиз. Айлантабыз. Ушундай достор. Биз бул жака балдарды алып келип, мен балдарды алып келип үйрөтүп жатам. Тренировка туура кылганды. Анан алдыда жашоосун. Азыркы учурда мектеп окуучулары келип жатат. Алардын бардыгын мен үйрөтүп жатам. Кантип туура тамактаныш керек, кандай туура тренировка кылыш керек экени учурда бирде болбосо бирде алардын жашоосуна керек экен. Бул биринчиден. Экинчиден бекер үйрөтүп атам. Үчүнчүдөн бул жактан бекер тренировка кылышат. Мага польза жок, бирок аларга польза бар. Мен ошон үчүн үйрөтүп атам да. Бул пресс качать этебиз. Боелгон жерлер жөн эле боелгон эмес. Буларды мен расчеттон боегом. Каерде кармаш керек, кандай кылыш керек деген маалымда. Кармайбыз дагы. Анан кийин бутту үйдө көтөрөбүз. Ошондо биздики пресстин өзү качать этилет. 1 айдан бери тренировка кылып элекмин. Азыркы учурда компьютер менен иштеп, ошого байланыштуу. Анан кийин мага пресс качать этиш кыйын болот. Ошол достор, силер менен Абылаев Тагай болду. Өзүңөрдүн ден соолугуңар өзүңөр карагыла. Силер өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр оңдобосоңор, силердин жашооңорду эч ким оңдоп бере албайт. Менин каналыма катталганда жана ошондой эле бул видео силерге пайдалуу болсо, жакшы да айтпайм, пайдалуу болсо анда лайк баскыла, сөзсүз түрдө. Эгерде лайк баспасаңар, анда мен пайдасыз деп эсептейм.